өздөрүнүн жигиттери болуп атат. Соттук отурумда да кыздар айтып атат, мен бул жигитти сүйөмүн, мен ушул жигиттен мына боюмда бар. Эгер буну азыр алып туруп силер 10 жылга камап койсоңор, менин тагдырым эмне болот? Мен апам үйүнө бара албайм, анын бир туугандары мени кабыл алышпайт. Мен ичимдеги балам эмне болот? Мен бул баланы сүйөм. Эгер бул аны камап койсоңор, мен жашабайм, мага жашоонун кереги жок. Мен өзүм кол салып алам өзүмө деп айтышат. Бирок биздин мыйзамдарда көрсөтүлгөн ал үчүн абдан оор жазалар көрсөтүлгөн да. Ошондуктан ушул абалга келбеш үчүн көбүрөөк элдин арасында укуктук иштер жүргүзүш керек деп ойлойм. Ошол кылмыштарды карап, кээ бир категорияларына ушу пробацияны алып таштап, мурда условное наказание деген болот эле, ошолорду алып салып, анан бул боюнча жаштардын арасында көп укук түшүндүрүү иштерди жүргүзүшүбүз керек деп. Бирөөнүн жалгыз уулу өмүрүнү ушу 10 жылга эркиндигинен ажыратып атканын жоопкерчиликтерин алар сезбей атат да. Ошон үчүн буну ойлойм, абдан оор маселе азыркы жаштардын эрте жетилген балдардын, кыздардын 12 жашында, 13 жашында төрөп коет. Мен биринчи алгач өзүм аялмын да, өзүм энемин, андан кийин сотмун. Ошол баланын апасынын абалы кандай мен түшүнүп турам. Ошол баланын атасынын абалы кандай, жалгыз уулу, баары жолу жетишкен, 1 жашына үй бүлөнүн баласы, акылы баары жолу жетишкен, физический жагынан эрте жетилип калган. Ошол кыздын апасынын абалын көрүп турам. Ал кандай коомдун арасында баш көтөрүп жүрөрүнү. Ал кыздар, үй бүлөлөр ушул окуядан кийин айылдан көчүп кетишип атат. Бул коомдо абдан мындай оор маселе болуп атат да. Эне катары мындай чечимдерди чыгарып, бирөөнүн баласыны экөө сүйүүдөн жаралган балалуу болсо дагы жашы жетишпей туруп ушундай ишке барып калган болсо дагы оор жазаларды келечекте алышын алар билбей атат да.